Эмне үчүн күзүндө жалбырактар саргарып жерге түшөт? Жалбырактарда хлорофилл деп аталган зат болгондуктан алар жашыл болушат. Ал күндүн энергиясын азыктандыруучу заттарга айландыруу үчүн керек. Күзүндө салкын тартып, түн узарып, күн кыскарат. Мындай өзгөрүүлөр бак дарактарга жакын арада күз келерин кабарлашат. Бактар кышкы уйкуга камына башташат. Жалбырактарда хлорофиллдин топтолушу токтойт. Ал азая берет. Ошол учурда жалбырактарды түстөргө боелгон башка заттар көрүнө башташат. Ошондуктан бактардын жалбырактары ар түркүн: сары, саргыч кызыл, кызыл, кочкул кызыл өңдөргө боелушат. Эгер бактар жалбырактарын көбүшпөсө, алар куурап калышмак. Анын себептери: бактардын жалбырактары аркылуу суулар бууланып турушат. Жазында жана жайында анча коркунучтуу эмес. Анткени бул мезгилдерде жамгыр жаап турат. Кышында бактын тамырлары бууланып кеткен сууларды кайрадан топтой алышпайт. Себеби бактардын тамырлары тоңуп калган топурактан нымды сора алышпайт. Ошондуктан бактар жалбырактарын көбүп, кышкы суукта тоңуп калуудан өздөрүн сакташат. Жалбырактын түшүшүнүн дагы бир себеби бар. Кар жааган мезгилдерде бактын бутактары карды көтөрө албай, жерге жете ийилет. Кээ бир бутактар сынып да калышат. Эгер жалбырактар бактын бутактарында калышса, жалбырактар көп карды өзүнө топтошмок. Күзүндө бактар жалбырактарын күбүү аркылуу өздөрүн сынып калуудан да сакташат. Дагы бир себеби бар. Жайында бактар пайдалуу жана зыяндуу заттарды өзүнө топтошот. Пайдалууларын азык катары колдонушат, ал эми зыяндууларын жалбыракта сакташат. Эски жалбырактарды көбүү менен зыяндуу заттардан кутулушат.